Быйыл республиканын бардык аймактарында билим күнү 15 сентябрда белгиленүүдө. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен кабыл алынган. Ош шаарында дагы бүгүн мектептер окуучуларга эшигин ачты. Учурда салтанаттуу линейка уюштурулуу алдында турат. Министрлик тарабынан бул приказ чыккан 1 сентябрда эмес 15 сентябрда баштайбыз деп, ошол азыркы кырдаалга байланыштуу атайын ушундай эмдөө иштери дагы жүргүзүлүп, жана санитардык талаптар дагы бир карап такталсын деп приказдар чыккан. Алардын бардыгы Ош шаарында бардык мектептерде аткарылды. Бүгүнкү күндө ушу билим айран баштоо алдында турабыз. Мындагы 1000ге жакын окуучунун баарынын кубанычында чек жок. Анткени балдар илдетке байланыштуу. 2020-жылдын март айынан бери толук мектепке кайтышы элек болчу. Окуучулар ага эжеке классташтарын сагынганын айтып, колдоруна гүл көтөрүп келишкен. Эртеңдеп башта окуйбуз. Беш. Ооба, биз мектепти сагындып көптөн бери күтүп жүрдүк. Эжекеге мектепти абдан сагынып кеттим болчу дейм. Ошол бүгүн 15 сентябрь мектепке келдик. Мектепти аябай сагындык. Мектепте эле окуган жакшы экен. Бул күндө өтө күтүп жүрдүм мен. Эми классташтарым менен таанышканда өтө күтүп жүрдүм. Үйдө окуган эмемдей өзүң анча түшүнбөй эткенсиң, ана окууга келгенде жакшы түшүнөт экенсиң да. Бүгүн мен эжекелердин баарын билим күнү менен куттуктайм. Бүгүн мектепке 2 кызымды алып келдим, аябай сүйүнүп, ушундай мектепте окуганга эч нерсе жетпейт экен. Былтыр пандемия учурунда көрдүк. 1-2ден балдарыбызды окута албай ата-энелер чындыгында кыйналдык. Ошондо мугалимдерге 1000 жолу таазим кылдык. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө мектепте окуучуларыбыз окуй берсин жаркырап, мугалимдер сабагын берип, окуучулар мектепте, парталарда билим алсын. Ош шаарында жалпысынан мектепке тартылган окуучулардын саны 78 миңге жакынды түздү. Анын ичинен 8 миң ашык бала мектеп осогосун алгачкы жолу аттап жатышат. Аларга салтанаттуу линейканын жүрүшүндө жогорку класстын окуучулары белектерин тапшырып, биринчи коңгуроо кагылды. Азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар мектептин билим күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу линейкага. Ал эми быйыл 1-классыбызга 130 окуучу кабыл алды. 4 класс комплектиде. Санитардык талаптар албетте каралды. Бизге атайын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан буйрук келген. Ошол буйруктун негизинде учурда санитардык талаптар толугу менен сакталууда. Белгилей кетсек, жалпысынан Ош шаарында 81 билим берүүчү мектеп иштейт. Анын ичинен 55 мамлекеттик жана 26 жеке менчик. Ал эми шаар боюнча 3277 мугалим, 77832 окуучуга тарбия берет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион, Ош шаары.